өмүрдүн узарышына себеп болгон амал садака. Баарыңыздар билесиздер, садаканын таасири таң калыштуу. Тек гана өмүрдү эле узартыш эмес, Аллахтын ачуусун басат, жаман өлүмдөн сактайт, өмүрдү узартат, баледен сактайт, себеп болот деген сөз да. Садака менен бул белгилүү, бул боюнча дагы аябай көп кенен хадистер келген. Мурунку коомдордо да канча келген. Иса пайгамбардын убагында да бир топ адам отунга барат. Иса пайгамбарга ошо вахий менен билет. Айтат, араңардан бирөөңөр бүгүн өлөсүңөр. Анан алар отунга барып бирөө да өлбөй кайтып келишет. Иса пайгамбардан сурайт: "Сиз айттыңыз эле, баарыбыз түгөл келдик" деп. Отун артып тургандардын бирөөнө айтат: "Отунуңду чеч" деп. Чечсе эле чоң жылан соймолоп чыгып кетет. Анан сурайт: "Сен кантип эмне кылдың эле бүгүн? Бул жылан чакпай калышка эмне себеп болду?" деп сурайт абалын. Сураса айтат: "Мен баратып, ошо өзүнүн нанын башка бирөөгө садака кылып койгон болот. Мына ушул себеп аркылуу Аллах Таалам сенин ажалыңан дагы узартып, аман калтырды" деп. Садака башка коомдордо дагы белгилүү нерсе, таасири. Ошон үчүн садакада ар бир адамыбыздын үлүшү болуш керек туугандар. Бай кедей дебей ойлооңуз. Кээде байдын кылган 100 миңне караганда сиздин 100 сом кылганыңыз тең болуп калат же ашып кетиши мүмкүн.